Эки тарапты бир багытка салабыз буюрса, анткени эки тараптагы инсандар дагы булар диний ишмерлер, илимий терең инсандар болгондуктан, булар мен ойлойм бүгүнкү күндө ошо кээ бир келишпестиктерди эртең өйдө ылдый карашып, таразалашып бир чечимге келишет. Биз бул үчүн эки тараптын ортосунда диалог иштерин жүргүзгөнгө, эки тарапты жараштырганга, эки тарапты диалог столуна отургузганга аракет жасап атабыз. Бүгүнкү күндө алар чындыгында дээрлик көп эле маселелерде компромисске келишти. Бунун натыйжасын балким жакын күндөрдө биз коомчулукка кабар беребиз. Бул жерден туура айтасыз, бул Кыргызстанда диний мусулмандардын диний башкармалыгы менен жана ошондой эле мамлекеттик мекеменин ортосунда бир кайым айтышуу сыяктуу бир маселе, массалык маалымат каражаттарынын ортого чыкты. Бирок мунун баса белинип кетчү нерсе башынан негизинен бул ортодо жок эле нерсе. Бул массалык маалымат каражаттарына ушундай болуп чагылдырылды. Өкүнүчтүүсү, анткени бул диний башкармалыктын өзүнүн ичинде бир конфронтация бар болчу. Биз ошол арыздардын негизинде кээ бир иш-чараларды колдонгондугубуз үчүн бул жерде бизди бир тарапка тарткандай көрсөтүп коюшту. Бирок чындыгында бул жана сиз айткандай Кыргызстандын келечеги үчүн мунун таасири чоң. Бүгүн болбосо эртең, анткени чындыгында азыр бийликтин авторитети 2010 жылдан кийин өтө бекем бир орунга ээ эмес. Бирок өкүнүчтүүсү жалгыз биз ыйык нерсе деп билип аткан диний башкармалыкта дагы ушундай бир иш-аракеттердин, ушундай бир келишпестиктердин болуусу ал жакка болгондагы элдин ишенимин, ал жактагы авторитетин төмөндөтүп атат. Бул биз үчүн өкүнүчтүү нерсе. Бизде диний уюмдар, диний мекемелер, мамлекеттик мекемелерден конституциялык негизде ажыратылган. Бизде өлкө башчысы болсун, өкмөт башчысы болсун, жана башка саясатчылар болсун, бул ишке түздөн түз кийлигишип аткан жери жок. Бир гана мамлекеттик мекеме катары биз бул мамлекеттин динге болгон мамилесини, мамлекеттин диний тармактагы саясатыны жүргүзгөн мекеме катары ошол диний уюмдардын бардыгынын өздөрүнүн ички тартиптери, уставтарынын негизинде Кыргызстандын ишеним эркиндиги мыйзамынын чегинде иштөөсүн биз көзөмөлдөө жүргүзөбүз. Чындыгында ажылык боюнча былтыркы жогорку кеңештин чыгарган токтому мен оюмча абдан туура токтом. Анткени бул мусулмандарга тиешелүү маселе болгондуктан Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасына өткөрүлүп келгендиги мен оюмча абдан туура. Бул мурда деле биз айтып жүргөнбүз, мамлекет бул уюштуруу иштерини негизинен мусулмандар диний башкармасына бериш керек. Бирок ошол эле учурда мамлекет таштап салбастан, мисалы үчүн чек ара кызматтары, Тышкы иштер министрлиги өзүнүн кызматтары менен жана бул жерде саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн жиберген дарыгерлери менен бул диний уюмга өзүнүн жардамын кошуп келатат. Бирок биздин мекемеде чындап бүгүнкү күнгө чейин мурда уюштурулган учурда коррупция аралашкан, башка аралашкан деген сөздөр айтылды. Ошонун негизинде 2010 жылы бул жерден ошол кездеги директордун орун басары кээ бир сот иштерине да аралашты. Бирок бүгүнкү күндө баса белгилеп кетчү нерсе, ал киши толугу менен акталды. Канат Сайтмуратович Мырзахалилов толугу менен акталып, соттагы өзүнүн чечимине ал кишиге коюлган доолор, ал кишиге коюлган күнөөлөр бардыгы эч кайсы далилденген жок деп акталып чыкты ал күнү. Демек, ал нерсе да көбүнчө бул домат болгон, жала болгон. Анткени ажылык маселеси бул өтө кыйын маселе, өтө кылдат маселе. Бул нерсени билип туруп, же болбосо далил болбостон бир нерсени айтыш бул негизинен туура эмес. Биздин жаштарыбыздын келечеги үчүн бир идеологиялык бир багыт берилиш керек. Анткени бул дин, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, идеологияда өзүнүн орду өтө зор жана өтө чоң. Бул коммунисттик идеологиянын убактысы бүткөндөн кийин ортодо бир вакуум пайда болуп, ошол вакуумду дин толтуруп келатат. Туура, айыл жергесинде көп диний ишмерлер, диний миссионерлер өзүнүн ишин алып барып жатышат. Алардын кээ бирлери биздин мыйзамга ылайыктуу, кээ бирлери мыйзамга ылайыксыз. Бирок эң өкүнткөнү ошол диний уюмдар кээде башка өлкөнүн маданиятыны дагы бизге алып келип таңуулаган учурлар болуп атат. Ошондо биздин бир чындыгында чочулай турган маселе бар. Анткени кыргыз элинин бул улуттук өзгөчөлүктөрү, ата бабаларыбыздан калган каада салтыбыздын, ата бабаларыбыздан калган баалуулуктардын башка маданияттын астында өчүрүлүп, жоголуп кетиш коркунучу бар. Анткени биздин ата бабабыз бул динди карманган, бирок эч качан өзүнүн улуттук баалуулуктарынан, өзүнүн каада салтынан баш тарткан эмес. Анткени ал баалуулуктар бул динге каршы келген эмес. Бизде Кыргызстан биринчиден, экинчиден негизинен Орто Азия бул диний билимдин борбору болгон деп айтсак жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн Самарканд Бухаранын тарыхтагы диний билим берүүдө кандай орду болгон, деги эле билимде, илимде, маданиятта орду аябай зор болгон. Ошол эле учурда мына жакында мен Ошко барып мечит ачылгандан кийин Өзгөн шаарына барып келдик. Өзгөн шаарында бул ислам тарыхында
эң улуу инсандардан, аалымдардан имам Саракси деген кишинин мүрзөсүн ошол жерге күмбөз курулду. Бул жерде Түркиянын Диянет фонду ошол каржылашты, ошону реставрация кылышты, ошол жерге ачылышыны даярдыктарды көрүү үчүн бардык. Бул деген нерсе эмне? Мисалы үчүн ислам тарыхында орду зор инсандар демек бул жерден да чыккан. Биз өзүбүздүн устаттарыбыз, өзүбүздүн мугалимдерибизден тарбияланган. Ал эми бүгүнкү күндө туура чет өлкөдөн кээ бир жаштар талим, тарбия алып келип атышат. Мен өзүм деле чет өлкөдөн окуп келдик. Бирок бул жерден айта кетчү нерсе, чет өлкөдө окугандардын баары эмес. Кээ бирлери чындыгында ошол өлкөнүн бир таасири астында калып атат. Көбүнчө бул эгер материалдык жактан муктаж болсо, каржы жагынан. Биз билим берүү министрлиги менен Кувейт өлкөсүнүн келишими бар болчу. Бизге толугу менен стипендия каржылайт эле, ошол эле учурда биздин жол киребизди төлөп берчү, китеп жана дары-дармегибизге. Биз эч кандай бир жамааттын же болбосо эч кандай бир уюмдун жардамына, каржысына муктаж болгон жокпуз. Анткени мамлекеттик деңгээлде келишимдин негизинде бардык. Ал эми азыркы учурда таасирде калып аткан жаштардын көпчүлүгү булар жеке өзүнүн жолу менен, тааныштары менен, туугандары менен кеткендиктен ал жерден стипендиясы жок, каржылоосу жок болгондуктан аргасыз кээ бир жамааттардын, кээ бир агымдардын сөзүн сүйлөп, ошолордун айтканын кылганга мажбур болуп жатышат. Дин кызматкери катары жана мамлекеттик кызматкер катары чындыгында биз Кыргызстанда жашап жаткан бардык жарандарыбызга, мекендештерибизге биринчиден ыйман каалайт элем. Анткени эгерде ыйман болсо, демек биздин элибизде ырыс болот жана ошондой эле биздин келечек муундарыбыз эч качан башка бир улуттун, башка бир маданияттын, башка бир агымдын же болбосо багыттын бир кулу болуп, же болбосо ошолордон бир маңкуртуна айланып калбайт. Демек, эгерде биз келечек муундарыбызга туура бир багыт көрсөтүп, жөлөк боло турган болсок, мен ойлойм, кыска мөөнөттүн ичинде биз өзүбүздүн бутубузга туруп кетебиз. Анын үчүн биздин элибизде, биздин жерибизде бардык ресурстар бар деген терең ишеничтемин мен.